Пушкинсиз, Германияны Гетесиз, Англияны Байронсуз, Францияны Бальзаксыз, Японияны Октавасыз элестетүү кандай мүмкүн эмес болсо, кыргыз маданиятын Чыңгыз Айтматовсуз элестетүү мүмкүн эмес. Тооланарын Чыңгыз өзү аныктады. Аз жыл аралыгында кыргыз эдебиятынын даңкы дүйнөгө чыгарган Чыңгыз бүгүн баатыр. Ушундай тооланат, тоо бийиктейт. Аны улаган, аны бийиктеткен Чыңгыздай баатырларга урмат. Түгөлбай Сыдыкбеков. Биздин мекен таланттарга кандай гана бай. Болгондо да зор, дүйнөлүк масштабтагы таланттарга бай. Алардын бири кыргыздын уулу Чыңгыз Айтматов, Михаил Шолхов. Сен биздин жердин жылдызысың. Биздин сүйүктүү мекенибиз Кыргызстандын даңкын дүйнөгө нечен ирет таңазаладың. Кыргыз элим, биз сага ыраазыбыз. Ар дайым тулпарыңдын туягы бүтүн болсун. Чуулайым, аман бол. Жатышат жаңы чыңгыздар, чыгыштан таза боёктун кайраткери, кара сөздүн падышасы Олжас Сулайманов. Жаңы 100 жылдык менен 3-1000 жылдыктын сүрүп баштаган доору Чыңгыз Айтматовдун философиясында Омар Султанов. Жамиля повести дүйнөдөгү махабат жөнүндө жазылган чыгармалардын эң жогорусу, махабат тууралуу дүйнөдөгү эң сонун баян. Луи Арагон. Чыңгыз Айтматов кыргыз түрк калкынын эмес, ааламдагы бардык элдердин ортосундагы достуктун символу. Эрал Орал. Кара сөз боюнча эстафетамды Чыңгызга, поэзия боюнча эстафетамды Рамиске сунгум келет. Аалы Токумбаев. Айтматов жарым жартылай Европалык, жарым жартылай Азия. Расул Камзатов. Жүрөгүм Айтматовдон кымбат эмес. Мухтар Шаханов. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы өтө кызыктуу, универсалдуу рухий феномен. Георгий Гачев. Чыңгыз Айтматов адабият майданын адабият майрамына айлантты. Айрыкча жаштыкты, сүйүүнү, достукту жакшы дил менен таңазалады. Рамис Рыскулов.